Улуу жеңишке 75 жыл. Өмүрү өрнөк инсандар. Мекен үчүн өз өмүрүн арнап, согушта курман болгондордун элесине таазим эмес, алардын ар бирин эскерүү, ошондой эле жеңишке жетүүдө эмгектеги теңдешсиз эрдикти жаратып, жоокерлерге дем берип турган оруктун ардагерлерине да ыраазычылык билдирүү биздин ыйык милдетибиз. Намысты, каберди, мекенге болгон сүйүүнү бекем туткан аталарыбыз аңыз болуп айтылып, урпактарга мисал болчу эрдиктин үлгүлөрүн калтырып кетишти. Улуу манастан бери келаткан даңазалуу жолду улап, ар бир кыргыз мекен үчүн, жеңишти камсыздоо үчүн жан аябай кызмат кылышкан. Ошолордун катарында Каракулжа районунун Алайкоо айылынын атуулу Атамбай уулу Осек Аксакал да өз салымын кошуп, мал мүлкүн сатып, бар тапкан акчасын төккөн. Улуу баласы Исмаил Осеков жоокерлердин катарында согушка катышып, колунан жарат алып келген. Кайрадан 1943 жылы согуш майданына аттанып, дайынсыз кайтып келбей калган. Алемандан кийинки уулдары Осеков Абыл, Осеков Качыбектер да жашы жетпеген өспүрүмдөр болгондуктан эмгектенишип, мекенибизге жардамын берген. Осек Аксакалдын жубайы Асил энебиз өтө кайраттуу, тең аялдарга тиешелүү бардык асыл сапаттарга ээ инсан эле. Ал 4 уул, 1 кызды тарбиялап өстүрдү. Уулдарынын бардыгы элге кызмат кылган, мекен үчүн жан аяган патриоттор эле. Улуу баласы Исмаил өтө сабаттуу, колхоздо башы көрүнгөн жигит эле. 1941 жылкы согушка катышып кайтпай калган. Экинчи уулу Абыл өмүр бою эл үчүн кызмат кылып, бир нече жылдар колхоздо башкарма, райондук комитет болуп иштеген. Үчүнчү уулу Качыбек жашынан мугалимдик кесипке баш коюп, бир нече жылдар мектеп директору кызматын аткарып, окуучулардын жүрөгүнөн түнөк тапкан үлгүлүү, ардактуу кесип ээси болду. Андан кийинки уулу Осеков Ибраим да эл жер үчүн жанын аябай иштеп, колхоздо башкы бухгалтер, совхоздун парткому жана айыл өкмөтүндө кызматтарын аткарды. Осек Аксакалдын көкүрөк күчүгү кичи уулу Арын өмүр бою агартуу кызматында эмгектенип, окуучуларына англис тилин үйрөтүп, канчалаган жылдар окуу иштерин уюштуруу бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенген. Азыркы кезде 10 баланы тарбиялап, ардактуу эс алууда. Россия Федерациясы тарабынан уюштурулган эскерүү жолу долбоорунун алкагында согуштан дайынсыз келбей калган Осеков Исмаил абабыз тууралуу маалымат алдык жана атайын электрондук шилтемелер аркылуу сүрөттөрүн, согуш мезгилиндеги акыркы документтер менен тааныштык. Чоң атабыз Осек жана асыл чоң энебиз көзү өткөнчө Исмаил балам жарк этип, жеңиш менен кирип келет деген үмүт менен өмүр бою күтүп жүрүштү. Баары кубаныч да, арманы да, балдарына болгон сүйүүсү чексиз, ата-энелик мээрими да көкүрөгүндө коргошунда уюп, өздөрү менен кете берди. Исмаил абабыз Беларусь фронтунун 174 аткычтар дивизиясында кызмат өтөп, Белоруссиянын Витебск областынын Дубровненский районунун Днепр жээгинде Рососна кыштагын коргоодо оор жарадар болуп, кийин госпиталда 1943 жылдын 16 ноябрында каза болгондугу тууралуу согуш бүткөндөн кийин 75 жылдан кийин гана билдик. Улуу жеңиштин 75 жылдыгын майрамдоо алдында бул үй-бүлө үчүн эң чоң жакшы жаңылык дайынсыз жоголгон Исмаил абанын табылышы болду. Жогоруда айтылгандай, биздин да аталарыбыздын жолу, биздин улуу мурасыбыз, муундан муунга сыймыктануу менен айтылчу тарыхыбыз болуп калат. Аталардын даңктуу жолу улантуу, мекенди көздүн карегинде коргоо биздин бүгүнкү өйөк парызыбыз жана милдетибиз. Эч ким, эч нерсе унутулбайт.